Ой менен кирпик какпай түнөп көрдүм. Жанымды чоң казатка сүрөп көрдүм. Тоо кылып жарым жандуу турмуш менен төшөккө жатып алып күрөшкөнмүн деп буту баспай алган маркум акын Өмүркул Кулумбаев айткандай, жашоодо түрдүү кырсыкка кабылып же тубаса мүмкүнчүлүгү чектелген замандаштарыбыз бар. Ыр саптары мындай адамдардын дүйнөгө жарык чачыш үчүн эмгекчил келишээрин, мүңкүрөп калбай максат кое билгендерин сүрөттөйт. Бүгүн 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнү. Андыктан биз Факт KG YouTube каналынын таланттуу, мээнеткеч, мүмкүнчүлүгү чектелген бир топ каармандарын көрсөтөбүз. Алардын бири Азамат мырза. Ал көзү азиз болсо да мыкты сүйлөй алган адам. Адатта көзү көрбөгөн адам көкүрөгү менен көрөт дешет. Ошол көкүрөгү менен көргөндөрүн радио аркылуу бөлүшкөн мырза радиодо 10 жылдан ашык иштеп, маданияттын мыкты кызматкери аталган. Мындыштар, биз болсо өзүбүздүн программабызды улантабыз. Сиздер угуп жаткан бул манас жаңы радио Суу Жаркын. Сиз баягы кекерге мотивация бересиз, билишесизчи. Өзүңүз каяктан аласыз мотивацияларды? Өзүбүз мотивацияны социалдык түрүндө бирөө бир ийгиликке жетсе, ошонун ийгилигин көрүп, сүйүнүп, кубанып, анан өзүмө бир мындай дем күч алам. Анткени биз тагынып алган эле өмүрүндө тагы орус боло ким болот, кайсы улутуна карабастан, ошо сүйүнүп, кубанып жатса, ошону көрүп, демек канча бул кандай сонун. Эгерде сен өлөк бирөөнүн жакшылыгына кубансаң, демек өзүң кубанганды билесиң да. Эгерде сен бирөөнүн жакшылыгына кубана албай, аны көрө албай, эмне болду, менде болсо десең, анда сен ичи тарт эки бир болсун. Ошондуктан эң биринчи элди сүй, анан өзүңдү сүй. Жараткандын сыноосуна сынбай кайра чыйралып, алдыга умтулган, дайыма жашоосун позитивде өткөрүүгө аракет кылган Нургүл айым даамдуу торттор менен башкаларды да кубантып келет. Турмушка чыгып, бир кыз, бир уулдун апасы болуп, кичинесинен каалаган тикмечиликти да өздөштүрүп алган. Жүзүнөн нур чачырап турган айым торт жасап сатып, жарашыктуу кийимдерди тигип, учурда операциясы үчүн каражат топтоп жаткан кези. Канча убакыттан бери торт жасап баштадыңыз? Торт жасап баштаганыма 1 жылдай болуп калды. Атайын окудуңуз да? Жок, окуган жокмун. Мындай эле интернеттен карап эле, үйрөнүп алып эле, анан жасап баштадым. Биринчи жакындарыма, туугандарыма, анан сүрөттөрүн чыгарып, анан заказ ала баштадым кичинеден. Сиздин диагнозуңуз жөнүндө айтсаңыз, төрөлгөндө эле мындай орун менен төрөлгөнсүзбү? Ооба, менин диагнозум ошо негизи тубаса да төрөлгөндө эле ошондой болуп төрөлгөм. Ошо меники диспластический артроз 2-3 степень обоих тазобедренных да. Биз азыр торту жегени турабыз. Сиздердин дагы торту көрүп жеңиңиздер келип кетсе, Нургүл эжеге буйрутма кылсаңыздар болот. Ал үчүн биз экранга номерлерди жазып койдук. Цехтер мен ушинтип жаңыдан иштеп баштадым. Кичине балдарыма кийимгечи, продуктыларына кичине кошумча болсун деп үйдөн иштеп атам. Муну дагы өзүңүздүн колуңуз менен тиктиңизби? Бул дагы ошо үйдө бош отурбай, тортко заказ алгандан сырткары бош отуруп калганда ушундайларды тигем. Сонун экен материал. Жаңы төрөлгөн балага жууркан. Бул айым Кыргызстандагы Айнек Сөөк орусу менен алгачкы болуп төрөгөн эне. Табияттын бергенине каршы чыкпай, өз өмүрүн тобокелге салып, бир кызды жарык дүйнөгө алып келген. Жолдошу да мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, үй бүлөмдеп, күнү түнү иштеп багып келет. Кыз төрөлгөндөн кийин бир тооло өзгөрүүлөр болуп да, жеке өзүмдөн алсамчы, как эне болгондон кийин жашоого болгон көз карашың, сезимдериң ошондой өзгөрүүлөр болду да. Кыргыз элинин ушунчалык кайрымдуулугу бизге Кудай таалам жаадырды да, кайрымдуулугунчу. Вот ошол убакыттан бери 2 жыл, 2,5 жылдан бери ушул кайрымдуулук, элдин жардамы менен көбүнчө маселелерибизди чечип жашап келатабыз. Анан түгөйлөр келишет, балалуу боло элек түгөйлөр келишет, анан бизге дуа кылып коюңузчу деп. Ошо эмнеге айтып атканымдын себеби, ошол жылдан бери биздин жеке өзүмө кайрылып эметкен 2 түгөй болуп, ошо 2 түгөйдүн балалуу болушту да. Ошо продукт алып келишип, бизге дуа кылып коюңуздарчы деп айтат. Анан сөзсүз ошо келгенден кийин биз дуа кылып суранабыз Кудайдан. Ошентип балалуу болушту. Мен өзүм да негизи кайра эле балалуу болгондой алардын
кийин жазышат же ушундай деген нерсе сыйынып каласыз. сыйынып калам аябай. Өзгөлөрдөн ошол. Мен дагы үй бүлө күткүм келет деген каарманыбыз Нурмила тилекке каршы каалаганына жетпей бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Калеминен керемет ырлар жаралган кыздын калеми кармалбай, барагы ак боюнча кала берди. Үй бүлө күтүп, кесиптин айдесе болуп иштөө деген сыяктуу. Ушул сыяктуу эле менде да үй бүлө күтүү планы бар. Буюрса болот деп ишенем. Көздөрүңүз карап турган мөлдүрөп, кыялданып бара жаттым ой сүрөп. Өмүр бою сизди сүйүп калууга жетти ошол көз карашуу 4 мүнөт. Улам карап, алоолонуп өрт жүрөк. Бул көздөрдү сүйгөн чыгар көп жүрөк. Сезимдердин баарын арбап алууга жеткен ошол көз карашуу 4 мүнөт. Көздөрүңүз карагаттай мөлдүрөп, карегимди карегине чөктүрөт. Океандай сезимдерди камтыган эң бактылуу ошондогу 4 мүнөт. Ошол көздөр каректериң мөлдүрөп, элес болуп көкүрөктө көп жүрөт. Унутулбай кала берет түбөлүк. Махабатка магдыраткан 4 мүнөт. Көзүңүздү бир саамга жумуп кайра ачсаңыз, аалам керемет ачканга шаштыңызбы? Амат Любайым таптакыр көрбөйт, бирок көзү көрсө да көрмөксөн болуп, иш кылгысы келбегендерден жогору турат. Ал пельмень, вареник, жарым фабрикаттарды чыгарган кичи цех иштетет. Андагы жумуштардын жарымынан көбүн өзү жасайт. Көзүмдүн оорусуна байланыштуу диагнозум ушундай болчу. Болбосо бир күн барбир эметпай зрениең жок калышы мүмкүн деп айтышкан болчу да башынан элечи. Меники акырындык менен ошентип көрбөй жүрүп, анан акырында көрбөй калдым да. Ошол эмелердин врачтардын айтымына караганда туулганда эле ушундай нарушение менен төрөлгөнсүң деп айтышат да. Азыр өзүмдү өзүм кабыл алып, бүт нерсе мен үчүн жеңил эле деп ойлойм да. Пельменный цехке пельмень түйүп иштейсиңби дегенде анан жөн жүргөнчө иштеп турайынчы ошол жакта деп, анан ошол бойдон эле ошол жакта иштеп, ушинтип 9 айга жакын иштедим ал жакта. 9 айдан кийин анан уже өзүмдүн ишим менен алектене баштадым да. Өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү чектелсе да башкалардын ден соолугуна кам көргөн Азат мырза менен жубайы Рахмат деген пайдалуу батончиктерди чыгарышат. Алар көздөрү көрбөсө да жашоолорун жагымдуу мүнөттөргө толтуруп, кызынын келечегин ойлошот. Ары карадым, бери карадым да. Өзүм негизи 8ден бирок 9 тамагын жадым дегенде. Көргөм дүйнөдүн, Японияга барып келгем. Менин атым Азат, Ысык-Көл областынын Түп районунан болом. 29 жаштамын. 29 жаштын тамагын жеп атам азыр. Мен үй бүлөдө жалгыз эле бир тууган, универсал. Меники атрофия нервов болуп калган да, зрительных нервов. Көздүн тамырлары кургап калган. 5 жыл окуп, анан 2014-жылы бүтүп, анан жумуш таппай, жумушка эч ким албай, көрбөйт экенсиң деп. Кайра 2015-жылы тренинг болуп атты Бишкекте атайын. Көз азиздерди өз алдынча жашоого үйрөтүү тренинги. Ушу батончиктерди жасайм, пайдалуу батончиктер. Адамдарга ден соолугуна пайдалуу, ковид менен оорубайт. Атайын иммунитетти көтөрөт, гемоглобинди көтөрөт. Биякта эч кандай сахар, консервант жок. Бардыгы тең ЭК-дан жасалат. Бул күчтүү айым тууралуу да айтпасак болбос. Себеби мен майыпмын деп отуруп калбай, кыздардын сулуулугун камсыздаган салон ачып, ийгиликтүү иштетип келет. Өзүнө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген айымдарга жумуш ордун түзгөн. 17-18 жыл кийим токудум заказга. Интернет чыккандан кийин Одноклассникте азыр деле ошол анкета бар. Ошо анкета менен иштечүмүн. Равенство деген организация чакырып, ошол организацияда визажистте окудум. 2 жолу мастер ногтевой сервисте окудум. Анан наращивание ресниц, коррекция бровей, ошо дагы толтура курстарды окуп чыктык.
ушу карантин болду. Ушу карантинде мен ушу помещенияны кирген чыкканы оңой экен деп ушу помещенияны арендага алдым. Бирок бизди баягы окууну бүткөндөн кийин бизди эч жерге жумушка албайт. Мен 1-2 жерге жумушка киргем. Ал эмединге бир жерге киргем, ал 2 күндөн кийин эле эжесиз кечке чейин отура албайсыз деп. Эми чык деди да, иштебей эле коюңуз деди. Ошо деп барган жокмун. Анан дагы бир жерге барсам, аяк тепкичтери бий экен, аяктан өзүм кетип калдым. Бизге жумуш жок, бизге өкмөт жумуш бербейт. Жылда 30га жакын кыз окуп бүтүп атат. Мына визажисттер, маникюрлар, кулинарияны окуп бүтүп атышат, бирок эч жерге бизди жумушка албайт. Анан жумушка кирейин десең, опыт работу сурайт сразу эле. А опыт работы бизде жок да. Ошо менен практика жок, опыт жок, бизди албайт. Бул татынакай, жакшынакай кыздар Элиза менен Айдана. Алар бир топ жылдан бери сахнага чыгып ырдап келишет. Үйдө эле отура бербей, ар кандай кесиптерди үйрөнүшүп, келечекте Кыргыздын кыйын кыздары болобуз деген тилектери бар. Мен ДЦП ушу төрөлгөндөн бери ооройм. Ошо бул Алланын сыноосу экен. 23 жылдан бери бул дарт менен алышып келем. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Ырдап берейин макул сиздер үчүн. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсен эсен. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсен эсен. Болсом да апасы баланын, өзүңө дагы эле баламын. Үшкүрүп каларсың алыска да, үйүмдөн узаса караным. Үшкүрүп каларсың алыска да, үйүмдөн узаса караным. Айдана 24 жашта. Акыркы убактарда чоң сахнада ырдап элге таанылып келе жатат. Белгилүү ырчылар менен бирге Кыргызстандын аймактарына концерт коюп жүрөт. Ал башка балдар сыяктуу эле төрөлгөн. 3 жашка келгенде колу бутунун сөөктөрү өспөй калып, белинде сыныгы бар экени аныкталган. Өзүнүн айтымында төрөлүп жатканда врачтар туура эмес тартып алган же колунан түшүрүп жиберишкен. Негизи ырга кичинекей кезимден эле кызыкчумун. Кичинекей кезимде эле ырдап, конокторго барганда ырдап берип, суранып калышканда ырдачумун. Анан чоңойгондо негизи үйдө апам ырдайт, байкем гитара менен ырдайт. Анан ошо чоңойгон кезде ошо кызыгым дагы көбөйдү. Анан ошо Үмүт Шамылфонду эң биринчи чакырган филармонияга. Анан ошондо филармонияда жандуу үн менен ырдагам. Андан кийин баягы элдердин колдоосу менен элдер ошо мотивация берди десем болот. Бул каармандарыбыздын жана башка мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин биз менен укуктары бирдей. Аларды коомдон бөлүп караганга болбойт. Болгону аларга шаар ичинде жүрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп, жылуу сөз, жакшы маанай гана тартуулашыбыз керек.